Сен аяган, сен эркелетип, ойнотуп, бакытка бөлөп, ыйлатпай баккан. Сен үчүн күнү түнү тынчсызданчу, сага жакшылыктарды тилечи. Сени жакшы адам болсун, бактылуу болсун, ден соолукта болсун деп Кудайдан ар күнү суранчу. Өзүнүн кызыкчылыктарын эркелетип, сүйүндүрүп, сооротуп, жакшы бакчу. Бир жериң ооруса, өзү ооругандай болуп кыйналып, догдурларга алып барып, мээримин төгө көтөрүп, сооротуп, балекетиң алып жүрчү эмес беле? Кайра алып келип, мектептен келгиче кайгы жеп күтчү. Сабактарыңды даярдашып, дептерлериңди карап, жардам берип, үйрөтүп бара болчу. Сен үчүн мектептерге барып, чогулуштарга катышчу. Керектүү нерселериңди сатып берчү. Сени бир нерсе болуп калбасын, бирөөлөр кордоп койбосун деп кыжалат болчу. Сени ачка болбосун деп, өз убагында тамактарыңды даяр кылып турчу. Мектепке бүт акчаларын төлөп берип турчу. Сен ойносоң да, уктап жатсаң да, дайыма ал сен жөнүндө ойлойт. Сага жакшылык каалайт. Ал сенден эч качан акы сураган эмес. Ал кызматын эч ойлобостон жасаган. А сен энең үчүн эмне кылдың? Тилекке каршы, бүгүнкү күнү көп жаштар ата-эненин кадырын билишпейт. Кордошот, жада калса тилдешет. Ойлон, ата-энеңди урматтабасаң, балдарыңдан сый көрбөйсүң. Ата-энеңе сый көргөзбөсөң, Алланын мээримине бөлөнбөйсүң. Пайгамбарыбыз бир хадисинде, ата-энең сенин бейишиң же тозогуң, ыраазы кылсаң бейишиң, нааразы кылсаң тозогуң деген. Андыктан алардын көзү барында кадырлап калалы.